Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Бүгүн жаш балдардын температура тетип, жаш балдардын дене табы көтөрүлүп, кандайдыр бир инфекция кирип, кыйналып жаткан учурунда кантип жардам беребиз ошол жөнүндө сөз айтып кетели. Демек, мени кимде ким такай көрүп аткан болсо, ал уже жатка билип калды болуш керек. Бизде деген 5 майда жандык жашаганга аракет бар. Булар гриппкилер, микробтор, жөнөкөйлөр, паразиттер жана вирустар. Ушул 5 майда жандыктын ичинен суук түшкөндө вирустар бизге кирип жашап, бизде дальше ушу өзү өнүгүү өсүүсүн бизден баштаганга аракет кылат да. Ошон үчүн алар биздин организмге киргенде организмде өзгөрүү пайда болот. Эми урматтуу мекендештер, урматтуу апалар, себеби эми чындыгында бала кандайдыр бир кичине бир сырколуп калса, эне карайт. Демек, урматтуу апалар, силерден эң биринчи суранарым, температура болсо эле паникага түшүп, кыйкырып бакырып ыйлап, кыжылат болуп, ызылдап, тияка звонит, бияка звонит деп ызылдабастан баланы үйдөн деле температурасын түшүрсө болот. Температура деген эмне? Температура деген сөз бул организмге бирөө кирип жашап, өзүнүн шлактарды чыгарды, токсиндерди чыгарды, распады метаболита, керексиз нерселерди чыгарды дагы организм ошону сыртка чыгара албай калып реакция берет. Адам сага бир нерсе кирди, ал өзүнөн көп нерсени чыгарды. Эми биз чыгарып бере албай атабыз. Биз аны чыгарып кете албай атабыз. Кел, аракет кыл деген гана абал болуп саналат. Температура болсо эле отделенияны эшигин такылдатып, кыйкырып, бакырып, врачтар эмче карабайт деген дагы бул туура эмес. Эң жакшысы, сен үйдөн деле өзүңөр температурасын түшүрүп, грипп болуп калдыбы, башка инфекция кирдиби, кайсы оору болсо деле үйдөн жакшыртып койсо болот. Бул үчүн эмне кылыш керек? Мына мисалы, бала температура тетти. Эч кандай паникага алдырбастан балага чала кайнатылган сууну берип турасыңар. Мына мен атайы жазып койдум, ушуну скриншот кылып алыңыздар, бир пас кармап турайын. Эң биринчи адамга суу бериш керек. Эмне үчүн? Себеби деген вирус организмге киргенден кийин ал кандын ичинде жүрөт. Кандын негизги составы бул суу болуп саналат. Демек, биз чоң адам болобу, кичине адам болобу, биз ага суу беришибиз керек экен. Биринчи чала кайнатылган сууну берет экенбиз. Мына ушул чала кайнатылган сууну кандай өлчөмдө беришибиз керек? Килограммга жараша. Мисалы, жаш бала 10 кило болдубу, значит 30 миллилитрге көбөйтөбүз 300 грамм. Бир күн кечке чейин бала 300 грамм сууну ичип турса, норма кандын ичиндеги суу норма өлчөмдө болот экен. Эгерде бала бир 15 кило болсо, 15-30га көбөйтсөк 450 мл. Где-то бир жарым литр сууну бала кечке чейин ичишиңер керек экен. Эми эң жакшысы, мен дайым айтам да, мындай термоска суу алып койгула дейм да. Ушул термос жарым литр да. Ушуну кичине гана мына бир уртап коюп коюш керек. Ушинтип балага дагы суу ичирип көндүрүш керек да. Бала химикаттар кошулган, каяктагы бир кола болобу, фанта болобу, лецко болобу, башка болобу, чай болобу, кофе болобу, көк чай болобу, деги эле баланы мындай нерсеге көндүрбөстөн, баланы чала кайнатылган сууга көндүрүү бул эң сонун ыкма болуп саналат. Адам өмүр бою суу иче берсе, өмүр бою адамдын кан тамыры тазаланып турат экен.